Анан Кудай Теңир мындай деди: "Мына адам биздей болуп жакшылык менен жамандыкты билип калды. Эми ал колун сунуп, өмүр дарагынын жемишинен да жеп алып, түбөлүккө жашап калбасын." Ошентип Кудай Теңир аны өзү алынган жерди иштетсин деп Эйден багынан кууп чыкты. Адамды кууп чыккандан кийин чыгыштагы Эйден багынын жанына өмүр дарагына баруучу жолду кайтаруу үчүн керупту жана айланып турган оттуу кылычты коюп койду. 4-бап. Адам өз аялы обого жакындады. Обонун боюна бүтүп, кабылды төрөп, Теңирден киши таптым деди. Андан кийин анын бир тууганы Абылды төрөдү. Абыл койчу болду. Кабыл болсо дыйкан болду. Арадан убакыт өттү. Кабыл жер жемиштеринен Теңирге тартуу алып келди. Абыл да койлорунун төл башларынан жана алардын майларынан алып келди. Теңир Абылга жана анын тартуусуна назарын салды. Ал эми Кабылга жана анын тартуусуна назарын салган жок. Ошондо Кабылдын аябай ачуусу келип, өңү кумсарып кетти. Теңир Кабылга: "Эмнеге ачууландың? Эмнеге өңүң кумсарып кетти? Эгерде жакшы иш кылсаң, анда өңүң кумсарбайт эле. Эгерде жакшы иш кылбасаң, анда босогоңдо күнөө жатат. Ал сени өзүнө тартып жатат, бирок сен ага үстөмдүк кыл" деди. Кабыл бир тууганы Абылга жамандык ойлоду. Талаада жүрүшкөндө Кабыл өз бир тууганы Абылга кол көтөрүп, аны өлтүрүп салды. 9. Ошондо Теңир Кабылдан: "Бир тууганың Абыл кайда?" деп сурады. Ал: "Билбейм, мен эмне? Бир тууганыма кароолчу белем" деп жооп берди. Теңир ага мындай деди: "Сен эмне кылдың? Жерден бир тууганыңдын каны мага боздоп жатат. Ошондуктан эми сага жерден каргыш тийсин. Анткени жер өз оозун ачып, бир тууганыңдын канын сенин колуңдан кабыл алды. Мындан ары жер иштеткениңде ал сага өз күчүн бербейт. Жер бетинде куулуп тентип жүргөн адам болосуң." Ошондо Кабыл Теңирге: "Менин жазам чоң, көтөрө алгыс. Сен азыр мени жер бетинен кууп жатасың. Мен эми сенин жүзүңдөн жашынып, жер бетинде куулуп тентип жүргөн адам болом. Мага ким жолукса да ал мени өлтүрөт" деди. Теңир ага: "Кабылды ким өлтүрсө да андан 7 эселеп өч алынат" деди. Кабылга жолуккан адам аны өлтүрүп койбошу үчүн Теңир ага белги салып койду. Ошентип Кабыл Теңирден кетип, Эйдендин чыгыш жагындагы Нот деген жерге жайланышты. Анан Кабыл аялына жакындады. Аялынын боюна бүтүп, Энокту төрөдү. Кабыл шаар куруп, ага өз уулу Эноктун атын берди. Эноктон Ират төрөлдү, Ираттан Михаэл төрөлдү, Михаэлден Матушал төрөлдү, Матушалдан Лемек төрөлдү.